Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын номери 11. Сабактын темасы клубдук түзүмдөр. Сабактын максаты клубдук түзүмдөр жөнүндө маалымат алышат, түшүнүктөрүн айтып беришет, клубдук түзүмдөрдүн жобосун иштеп чыгышат. Саламатсыңарбы, урматтуу 2N9 тайпасынын студенттери. Мен силер менен бүгүнкү расписание боюнча 2N9 тайпасында өтүлүүчү социалдык маданий ишмердиги сабагын баштайм. Урматтуу студенттер, биз өткөндө социалдык маданий мекемелерде эс алууну же клубдук мекемелерде эс алууну уюштуруу деген теманы өткөнбүз. Ал тема боюнча мен бир тооңордон WhatsApp аркылуу жооп алдым. Атикеева Элеонорадан, Баястандан, Жасминадан жооптор келди. Мен аларды силерге жоооңардын канчалык деңгээлде тууралыгын, туура эместигин кайрадан мен силерге WhatsApp аркылуу жөнөттүм. Элеонора, сен жакшы даярданыптырсың, берген жоопторуң туура. Баястан, сеники дагы жакшы, туура жооп бергенсиң, бирок кандай дагы кемчилдиктери бар экендигин мен сага түшүндүрүп айттым. Жасмина, сеники да ошондой. Калгандарыңардан жооп келген жок. Суранам, мына азыркы тема, жаңы өтүлө турган теманы бардыгыңар катышып жооп берсеңер. Азыр бүгүнкү өтө турган темабыз социалдык маданий мекемелерде же болбосо клубдук мекемелерде клубдук түзүмдөр деген тема. Бүгүнкү темабыз. Мен теманы силерге көрсөтүп коеюн. Клубдук түзүмдөр деген бул ышкылооздор бирикмелери, төлөмдөр боюнча клубтар чыгармачылыгы, колдонмо иштер жана ыкмалар, үй тиричилик ийримдери жана башка ийримдер, курстар, мектептер, студиялар жана башка ушул сыяктуулар, спорттук секциялар, саламаттыкты сактоо топтору, мектептери жана башка. Элдик университеттер же алардын факультеттери жылдын аягына клубдук мекемеде же анын филиалдарында иштеп жатышкан башка түзүмдөр кирет. Ошондой эле клубдук түзүмдөргө азыркы учурда иштеп жаткан көп жерлерде, бардык маданий мекемелерде, ошондой эле айыл жерлеринде түзүлгөн шайыр апалар топтору, салбурун топтору, ошондой эле итти сүйүүчүлөрдүн топтору, гүлдү сүйүүчүлөрдүн топтору. Мен азыр силерге алардын сүрөттөрүн жөнөтөм, кандай топтор бар экендигин. Ошондой эле ар кандай мындай шайыр апалардын сынактары өткөрүлгөн эмелер дагы ошол клубдук түзүмдөргө кирип кетет. Мисалы үчүн, мына айылдын мыкты кайненелери же болбосо ар бир үйдө тынчтыктын эмеси жаңырсын деген темадагы аялдар үчүн өткөрүлгөн көптөгөн түзүмдөр бар. Ошондой эле азыр дагы башка сүрөттөрдү жөнөтөм, булар дагы ошол клубдук түзүмдөргө кирип кетет. Мына лекцияны жөнөтүп атам мен силерге. Ушул лекцияны жазып, түшүнүп, анан кийинки сабакта мага айтып бересиңер. Эки барак, ушул эки барак клубдук түзүмдөрдүн жетектөө жана анын иш аракеттерин дегенге чейинкини аны кийинки сабакта өтөбүз. Кийинки сабактарда бул азыр клубдук түзүмдөрдүн иш аракеттери дегенди жазып аласыңар.